Атасынын кылганына баласы жооп бербейт, аялынын кылганына күйөө жооп бербейт. Негизичи келинди камап эч кандай эмне таппагандан кийин баланы заставить этип жумуштан чыгарат. Эми баланын күнөөсү жок го десе, следователь айтат экен, мен буга камап бердиңер 12 эпизоддогон деп. Прокуратура өзүнүн сотруднигин камап алды дейт. Алар заинтересован уже буну до конца айдаганга. Там есть материальный ущерб. Но почему-то материальный ущерб добавляют недополученные проценты. Ана кантип алып чыгарат? Алар өздөрү коркуп отур, деге чыгып кетсе биз бүттүк, ишибиз бүттү деп атат да. Ал жерде мени бала акталып кете турган болду. Кетет, жана прокурору баш болуп, начальник следственный отдел, зам прокурор, генеральный прокурор кайрылып кетем. Ал убакта эми Ал убакта сиз Курманкул Курманкул болчу. Азыр могу Максат Кубатович экен. Ошого кайрылып кетем, ошо мыйзам чегинде карап бердим да. Арбаңыздар урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз 2022 жылы кабыл алынган соттук процессти, соттук чечимдерди талкууламакчыбыз. Бул окуя кандай болгон? Талас районунун прокурорунун орун басары Раев Эркинбек мырзага алдамчылык беренеси боюнча кине тагылып, ал соттолуп кеткен. Убагында ал мыкты прокуратуранын кызматкери болгон, иштеп жүргөн, бирок бир күмөндүү жагдайлардын арты менен, коомчулукта болгон резонанстын арты менен бул иш өтөгөсүнө чыккан десек болот да. Бул жакындарынын, адвокаттардын айтымында. Мына бүгүн ушул ишти талкуулайбыз. Бүгүн бизде конокто Раев Эркинбек мырзанын атасы Каныбек Раев, ошондой эле белгилүү адвокат Нурлан Токталиев болмокчу. Эми баштапкы суроону сизге берсек, Каныбек мырза, окуя кандай болду эле? Мына 2021 жылы болуп атат бул. Биздин жеткен маалыматта, интернетке чыккан маалыматтар боюнча, бул соттук процесстер окуган боюнча, анын келинчеги бул процентке, пайызга акча алып, ошонун арты менен бул чыр башталган экен да. Бирок эң баштапкы көңүл бура турган нерсе, сиздин балаңыз бул окуя тууралуу такыр билбей, кийинчерээк баягы окуя өнүгүп, талкуу болуп, ызы чуу болуп баштаган кезде билген экен да. Ошол окуяны баштан айта кетсеңиз, эмне болду эле, анан эмнеден күмөн санап атасыздар? Саламатсыңарбы? Урматтуу калайык калк. Ушундай бир резонанстуу иштер болуп кетти. Ошо негизи эле атасынын кылганына баласы жооп бербейт, аялынын кылганына күйөө жооп бербейт. Негизичи анан бул ишти мен бу жерге чыгып аткан себеби абдан күнөөм санап атам да. Баягы өзүңүздү көптөн бери ойлондуруп, мына ушул убакка чейин унчукпай келгем. Эми мынау өкмөт, бийлик ушу өзү отуруп иштеп этип калгандан кийин чыгышка аргалуу болуп атам да, аргасыз чыгып атам. Анан бул иштин жагдайы, бул баламдын келинчеги процентке акча алып жүрөт да. Акча алып иштейт. Акча алып иштеп жүрөт, проценттерин берет потерпевший. Өздөрүнүн эле подружкалары экен да. Иштеп барып этип жүрөт, акчасын берет. Анан могу пандемия убагында бере албай калат экен. 3-4 ай бере албай калат, ошодон ызы чуу башталат да. Бере албай калат. Аны менин балам билбейт. Эми өзүнүн подружкалары менен алып иштешип жүргөн да. Анан ызы чуу болгондон кийин айла жок аралашка туура келет да. Туура келип, ошо ызы чуудун аягы ошо баламды азыр мынакей азыр камалып отурат да. Ошо чоо жайын айтып кете турган болсом, бул биринчи жолу келинди камашат 3 айга. Башында келинди камашат. Келинди камап эч кандай эмне таппагандан кийин баланы заставить этип жумуштан чыгарат. Ал кезде ал Талас районунун прокурорунун орун басары болчу. Орун басары иштеп атканда сен мешать этип атасың деп туруп, аны мемеден чыгарат да, жумуштан чыгарат. Ал өзүнүн по собственному желанию жумуштан чыгат. Чыккандан кийин эле сразу следовательдер Талас областынын УУдун следователи, милициясы аны уже баягы камайбыз дейт да. Камап сотко алып барат. Бул эми адвокаттардын мемесин айтып атат. Мен өзүм качкан жокмун, бирок адвокаттар ушундай, жактоочулар ушундай айтып атат. Алып барат, алып барганда сот сурайт экен. Эми баланын күнөөсү жок го десе, следователь айтат экен, мен буга камап бердиңер 12 эпизоддогон деп. Тергөөчү айтыптыр ошону. Тергөөчү ушинтип айтыптыр. Анан ошо менен
тиги Санкция берет, камалат. камалат. Камалгандан кийин 6 ай следствие жүрөт. 6 айда баланы бирде жолу сурап атыптыр следователь. Ошону тактап келсе кандайчы сураган биз? Сурак алып Эми эмеси потерпевшийлер менен жолуктурган эмес да. Эми адвокаттардын тиги баламдын айтканына караганда да. Анан 6 айдан кийин сотко өткөрөт. Биринчи жолу адвокаттар айтат, биз тааныштыр дейт. Тааныштырбайт дело мененчи. Чакырат. Ошондо мен өзүм барам да. Барсам, тааныштырбай эле ал мен прокуратура өткөрүп жиберди, мен ооруп жатам деп туруп, качып адвокаттарга жолукпай прокуратурада сурагыла деп коет. Прокуратурага барып ал жерде бир жарым саат, 1 сааттай турушат, бирөө чыгат, эч ким жок дейт. Акыр бирөө чыгып айтат, эгер ошондой эле боло турган болсо биз артка кайтарабыз, делону окуп көрөйүк дейт. Ошо менен артка кайтарбайт. Алар 2-3 күндөн кийин эле сотко чакырат бизди. Талас шаар сотуна. Бирок баягы иш менен таанышкан жоксуңар сиздер. Таанышкан жокпуз. Прокуратурада артка кайтарган жок, ошо менен сотко барабыз. Соттон адвокаттар сотко айтып туруп, ошол жерден делону алат. Срок сурайт. 10 күнбү, 12 күн ушундай болуш керек, мен точно билбейм. Анан ладно, баланча күнү келесиңер дейт, ошо менен соттор таанышат, дело менен сот процесси башталат. Сот процесси 4 ай болот. Талаш шаардык сотунда болуп атат. Талас шаардык соту 4 ай болот. 4 ай болот. Абдан ушундай баягы прокуратура жактары ушундай бир кысымдар болот. Эми билинип эле турат да, эми баягы билинип эле турду да, баягы соттор бул жана потерпевшийлер өздөрү ушундай меми алып жүрөт да. Дерске алып жүрөт да. Мен балдарым урат, адвокаттарды коркутат, адвокаттар обращение жазады, эч ким карабайт. Эч кимдей эметет да. Анан бир адвокаттар деле айтып атат, бул что-то бирөөлөр кырышбайт этип атат буларды ачыгын элечи. Анан мен айтам, эмне үчүн десем, эмне үчүн дегенде прокуратура өзүнүн сотруднигин камап алды дейт. Алар заинтересован уже буну до конца айдаганга. Бул артка кетпейт деди да. Анан ошо менен 4 ай процесс жүрөт, 4 ай процесс жүргөндөн кийин Талас шаарынын соту баланы актайт да. 4 айдан кийин. Короче, аяк бягы 6 ай следствие жүрөт, 1 жыл жатат, 4 айдан кийин баланы актап зала суда чыгарат. Балада күнөө жок экен депчи. Ошо менен алар кайра апелляция жазып туруп баягы немеге берет. Облус сотко. Облус сотко берет. Облус соттон анан кийин ошол жерден анан башталат да. Облус сот карайт, 2,5 ай карайбы, ушунда карайт да. Карап эле бир күн айтат, давай силер даярданып келгиле дейт. Прение деп коё, акыркы сөзүңөр адвокаттар. Адвокаттар даярданат, келди, кайра эле отмет этип коет. Жок, баланча күнү келе деп. Процесс жылы берет. Процесс бүткөн ужечи. Анан жана акыркы сөзүн сүйлөп, эми соттор өзүнүн чечим чыгаш керек экен да. Ошентип отложка жасап отуруп, бир күн айтат, давай биз ротация менен кете турган болуп атабыз, баланча күн десе, прокуратура делону алып коет. Биз тааныш элекпиз дейт да. Мына жана итин өлүгү жатат да, сасып атат. Эмне үчүн, эгер балам күнөөлүү болсо, сот ротацияга такап туруп кетет да. Эмне үчүн соттоп койбойт ошону? Прокуратура алып коюп атат. Анан ушул жерде мен абдан күнөөм санап атам да, кандайча бул депчи. Ошо менен эле Верховный сотко жиберет. Верховный сот нар жака түртүп коет, Верховный сот карабайт экен. Баланы 10 жылга кесип жиберет. Мошенничество 5 жылдан ашпайт экен да. Мен юристтерге да жолуктум, баарына сүйлөштүм. Бул кандайча дейт? Сен балаң орду деле анча не интересует. Бул только бул баягы прокуратура өзүнүн сотруднигин камап алган дейт, бирөө жооп бериш керек дейт да. Баягы орусча айтып крайний бирөөнү кылыш керек. Жооп бериш керек. Ошон үчүн булар аягына чейин прокуратура кеткен дейт. Мынан аягы ушундай болуп атат да, баланы камап, мына азыр бала СИЗОдо отурат. Ошон үчүн мен өзүмдүн жана мени айткым келип атат, ошо мыйзам чегинде карап бердим. Ладно, эгер күнөөлүү болсо, отурдун дальшечи. Мен конкрет түрдө такталса деп атасыз, күнөөсүн тактап бергиле. ооба. Барса, бар болсоң да Ооба, күнөөсү болсо, анан бул жерде булар ойноп атпайбы?
жана соттор эркекче соттоп кетиш керек эле да күнөөдүү болсо. Эмче алар кетип калып атат. Тем более прения даярданып келгиле деп атат. Адвокаттар айтып атат, бир чуть болуп атат депчи. Көрдө бу жерде баары как-то сүйлөшүлгөндөй болуп атат да. Бирок кызыктар дейсизби? Сүйлөшүлгөндөй эле болуп калып атат да, ошого мен күнөө санап атам. Нурлан аке, сиз кандай дейсиз бул окуя боюнча? Эмне дей аласыз? Мында сиз да мына азыркы адвокат катары кайрылуулар жасап атасыңар. Кайсыл пункттарга токтоп кетсеңер? Кайсыл жерде күмөндүү жагдайлар бар? Эмне болуп атат? Могу сказать то, что во время следствия были большие нарушения, которые были озвучены во время судебного заседания. На суде эти ошибки следствия были подтверждены, но им должную оценку почему-то не дали. Вот как сейчас уже было озвучено о том, что им не дали ознакомиться с материалами дела. Да, действительно, эти факты были подтверждены уже на судебном заседании, где говорилось о том, что мы в этот день их не вывозили на ознакомление. Да? Но следователь подписывает акт о том, что они якобы у него были, но отказались от подписания, от ознакомления с обвинительным актом и с материалами дела. Что более возмутительным здесь, дело в том, что мы так тоже, у нас были свои обращения тоже в Генеральную прокуратуру по поводу неправильного принятого решения судебного. Почему? Потому что, вот, говорю же, для нас это очень возмутительно. Там есть материальный ущерб. Но почему-то материальный ущерб добавляют недополученные проценты. В каких-то местах имеется у нас как бы двойное наложение взыскания денег. Это, абсолютно, как бы, не знаю, получается так, что наши суды просто-напросто, даже не исследовав материалы дела, вот посмотрели вот столько, даже считать, даже просто элементарно калькулятор не взяли, не посчитать. Просто шлепнули ему срок, и все. Почему это происходит? Как мы видели из средств массовой тоже информации, в интернете очень полно информации о том, что судам не дали спокойно смотреть это дело. Постоянно устраивались какие-то скандалы, крики, не давали нормальному проведению процесса. То есть, судьи же тоже люди. Просто их, наверное, взбудоражили, и они толком нормально не смогли оценить все уголовное дело, которое было предоставлено. Я считаю, что суд тут вообще не разбирался, а просто тупо вынес то, что имеется в обвинительном приговоре на следствие. Мы это все предоставляли. В этом году мы обратились в адрес генерального прокурора, также в аппарат президента с просьбой пересмотреть данное дело, обратить внимание на нарушения, на элементарные арифметические ошибки. Элементарные арифметические ошибки, которые, суд, считайте, и Верховный суд допустил эти ошибки, и допустил ошибки Областной. областной. Почему это никто, просто никому это, получается, и не нужно? У нас мы привели около 7 доводов, где нарушения, и также приложили приложение, на что необходимо обратить внимание. Но мы недавно получили ответ с Генеральной прокуратуры о том, что Генеральная прокуратура ничего сделать с этим не может, хотя, не знаю, так не должно быть. Почему? Потому что там явно есть нарушение закона и просто нарушение элементарной логики. Как так могли посчитать такую сумму? Баснословно. 19,5 миллион деп атпайбы? 19,5 миллионов. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, Каныбек мырза. 19,5 миллион сом деп, мисалы, интернетте жайнаган маалымат жүрөт да, ушунча карыз экен, ушунча алдамчылык шектелип атат деп. Бул ошол проценттерин кошкондо болуп кетип атабы, ошол пайызын? Булар баягы проценттерин кошуп бардыгын айтып атат да. Эми баягы адвокаттардын айткан сөзү да, менен баягы проценттерин кошуп туруп айтып атат. Однако сот ошолордун баарын караган эмес да. Проценттердин баары берилген да ужечи. Уже берилип калды, аз эле калган экен. Канча калыптыр баары сизде эсеп? Эми бир где-то калса, ошо эгер мындай проценттерин баарын эсептеп метип караганда бир 3 миллион, 4 миллион ушундай калса керек да. Кээ бирлеринен тиги
келиндин айтканына караганда почти кутулуп койдум деген сөзү да бар экен да. Уже мен берип койдум депчи. Эгер проценттерин баарын эсептеп мен эткендечи. А булар ошону караган эмес да, баардыгын эле кайра бууп туруп, ошо потерпевшийлердин айткан сөзү менен эле Талас облус соты соттоп жиберди да. Ошол кандай айтты, ошол соттоп жиберди да. Мындай караган эмес да, мына Талас шаарынын өкүм чыгарган өкүмдөрүн карап, мындай салыштырып эч нерсе жасаган эмес да. Ошол потерпевшилер айткан сөзүн эле Ротацияга такап койду деп атпайсызбы? Ошондо 2,5 ай күттүрүп туруп анан алар которулуп кетип атат да, облус соттун соттору. Анын ордуна кимдер келген, кимдер караган ошону? ошондо эми бөлөк областтан келди да сотторчу. Бөлөк областтан келди. Алар карап атат да. Ошолор карап атат да. Анан эми билбейм, алар кандайча ушундай чечим чыгарды, жылын окубай эле ушу чечим чыгарып коюп атат да. Мен ошо баягы фамилиясын унутуп койдум, ошо Аксылык жигит дейт. Ошого деле азыр ошо президенттин указы менен жумуштан айдап жиберип турган, чыгып кеткен экен да. Ошо Сиздин балаңыз соттогон, ошо фамилия аттарын деле мен унутуп койдум. Ошол жигит эми баягы бирөөдүн күнөөсүн көтөрүп атат да. Бирөөдүн күнөөсүн көтөрүп, өзү баарын мойнуна алып алды деп эсептейм да. Тактап, иреттебей, карабай эле соттоп жиберди. Ошондой эле болду да. Жемеде эмне үчүн Талас шаардын соту эле сот эмеспи эмне алар? Талас шаардын соту актап атпайбы? Бүт карап атат, сурап атат. Бүт карап атат. Свидетельдерди потерпевшилер өздөрү алып келди, биз алып келген жокпуз аны. Потерпевшилер алып келди. Ой, мына буга акча берген деп айт. Мындай мен акча берген эмесмин депчи. Жок, котуңуз. Ушул жерде сиздин балаңызга акча бергенбиз деп анан күбөнү алып келип атышабы ошондо? Ошолорду алып келип атат да. Алар айтты деп айтат ошондо. Күбөлөр айтып атат. Сен өзүңөр аферистсиңер депчи. Сен элге мынча миллион каржысың. Мени күйөөм менен ажыратканымда бирөө айтып атат. Бирөө айтып атат, мен кимге акча берем, мен өзүм билем дейт. Сен ишиң кайда деп атат. Силер өзүңөр элге каршысыңар деп атат. Сиздин балаңызга айтышты. Буну эметкен эмеспиз. Бирөө айтып атат, бирөө айтыптыр, мына барып ушу акча алган, мен алган эмесмин дептир да. Алган эмес деп свидетельди сот чакырткан го, чакырса айтыптыр, ай, сен именно жанагы мен баламдын келин менен, аялы менен барып, акчаны алып кетпедиң беле депчи. Причем бала мен көргөн эмесмин баланы депчи. Анан сот ошолордун баары текшерди да, текшерип Талас шаар соту актап атат да. Анан мен тергөөчүнү деле чакырды ошол жана 5 том иш болгон экен ошол. Ошо 5 том жазыптыр да, ошо таң калыштуу да, ошо 5 том жазып, өзү билбейт. Сураза мен сотко өткөрүп бергем. Сотко өткөрүп бергенде биринчисинде ошону кутулуп кеттир. Экинчи жолу сурап сот сурайт эми. Эми следователь өзүн баягы жазган делода защищать этиш керек да, доказать этиш керек да, мен билгеним боюнчачы. Ооба. Ал ошол жерден бир эки вопрос бергенде давлениеси кармап отуруп калыптыр. Анан скорый чакырып, жок оозуна даарыны салып, ошо менен следовательди көргөн жокпуз. Следователь чакырса да келген жок. Ошондон кийин 2 жолу сотко келди, андан келген жокпу? Келген жок, вообще келген жок. Облус сотто да келген жок. Жок, чакырса эле ал бияка кетип калган, тияка кетип калган. Анан күнөөм санайсың да, бул кандай бул депчи. Бизде закон иштейби, иштебейби? Чуть-чуть хотел бы добавить, вот, то, что, да, дело в том, что в Таласском суде там потерпевшие и свидетели давали как бы показания о том, что действительно там Раева не было. Ну, уже во втором суде, в облсуде, уже наши потерпевшие и свидетели начали чуть-чуть вот так добавлять туда. Почему? Потому что среди тех, кто там вот это все создавал, начали как бы травить в том, что нужно его туда добавить, Раева. Нужно сказать, что он тоже там был, а иначе вы денег не получите. То есть показания-то получились разные. То, что давали... Ошол бир эле күбөлөрдүнбү? Да, абсолютно, да, так. А почему-то оценку этому суд тоже не дает. Почему в суде первой инстанции они говорили, что его там не было, и он об этом не знал, и вдруг во второй инстанции, после оправдательного приговора, он стал там везде присутствовать. Он стал везде участвовать и обо всем знать. Мисалы, жалган күбө бергенге мыйзам тарабынан жоопкерчилик каралган да? Ну, дело в том, что у нас сейчас на данный момент уже имеется решение Верховного суда,
И мы ничего с этим как бы поделать не можем. И в этой связи тоже обратились в адрес соответствующих органов. Ну, нам говорят о том, что нет, решение принято, все, это уже ничего не надо. Давайте обратим внимание, допустим, на практику других стран, да, к примеру, Америка, там, спустя 20 лет, карап атпайбы. 30 лет, да, люди оправдываются, да, признаются невиновными, а у нас, получается, это не практикуется, это у нас невозможно добиться какой-то справедливости, либо истины, где вот действительно было нарушение закона. Вот очень бы хотелось бы, чтобы у нас все-таки, если граждане просят прокуратуру, либо другой следственный орган, да, просто обратить внимание, провести свой какой-то юридический анализ, чтобы просто обратили внимание. А то у нас как бы получается, что если даже судьи приняли такое решение, это пересмотреть будет невозможно. Бизде мыйзамда каралган эмеспи? Нет, у нас есть как бы в законе моменты, где можно пересмотреть, но это практически невозможно. Все решения, которые были приняты Верховным судом, они неизменны. Өзгөрбөйбү? Нет, есть моменты, когда можно, да, там есть ряд аспектов, которые, допустим, если свидетель обманул, если потерпевший обманул, или либо кто-то из следователей и найдут его вину, докажут, только потом можно будет пересмотреть. Но эта вся процедура очень сложная, практически невозможно. Анан эми баягы күнөөсү жок адам деле ошентип соттолуп кете береби же кандай? Ну, на мой взгляд, вот сколько ко мне поступало тоже обращений от людей, которые, сидят. Но первично, если смотришь на их, уголовные дела и то, как они были осуждены, я считаю, что там необходимо было провести еще дополнительные, ряд следственных действий, еще исследовать кое-какие обстоятельства. Но получается, если люди как бы дальше сами за себя не борются, своей правды не хотят добиться, то они будут, незаконно или как без вины осуждены. Ошондо балаңыз 10 жылга кесилип кетип атат да. ооба 10 жыл берди да. Азыр 22-жылы жогорку соттун күчүнө кирген экен, 22-жылы. Ошону менен азырдан 3 жыл өттү. Анан буга чейин да кайрылдыңарбы? Эки жакка кайрылып же буга чейин? Жок, буга чейин кайрылган жокпуз. Эми баягы буга чейин жактоочулар жазып метип атты да. Эч кандай баягы эме болгон жок. Ал убакта эми как раз ушундай баягы жаңы президент келип, премьер-министр болуп президент келди. Как-то вот мен дагы кайрылган жокмун да, монтип выступление жасаган жокмун да менчи. Эми азыр жазып атам, мына өкмөт отурбады, иштеп атат да. Мыйзам иштеп атат. Эми жылдан жылга иштеп атат да мыйзамчы. Мен айтам, мен өзүм ойлойм да, эми 1 жылбы 2 жылбы все равно баягы мыйзам иштеп, мыйзам чегинде карап берсе дейм да. Может акталышы мүмкүн деген ойдомун да менчи. Мен неге эле күнөм санап атам да негизичи. Ошо баланы кошуп баягы камап жиберген элечи. Ошо мисалы жанакы арызданган, даттангандар менен жолуга алдыңызбы анда сүйлөшүп, ошо Ооба. акча болсо жарандык таризде чечсек болбойт беле депчи, мына проценттери төлөнүптүр дегендей бир жагдайлар болуп. Ооба, ошол жерден чалып сүйлөшүп мен 1-2 жолу бардым. Потерпевшим жолуксам алар айтып атпайбы, биз жазып беребиз дейт. Сиз бизге 50% же 30% акчасын бериңиз дейт да. Мен айтып атам, айланайындар, силер акчаны берем деп аткан өзүңөр менен процент берип иштешип акча берип жүргөн кишини каматып жибердиңер дедим, тиги келинди. Анан силер эмне менен акча сурайсыңар дедим. Силер акча керекпи? Жаз кылада ошо келин чыгаргыла дедим бияка. Ошодон аласыңар дедим. Причем тут мен берди. Жазгыла. Ошол жазып чыгарып алгыла дедим. Биз жалган жазганбыз, минткенбиз деп чыгаргыла. Дедим, жок, андай болбойт, сиз процент пока бир 30-40% бербейсиз десе мен бере албайм дедим, айланайын.
жана 19,5 миллион сомдун 30%-ин берди деп атабызбы да. Жок, эми баягы Буга чейин айтылбады баягы келин деле айткан жерлери бар экен деп атпайсызбы? Төлөп коюптур, төлөп бүтүп коюптур дегендердин баары эске алынган жокпу сотто ошолорду? Тигилерге деле айттыңызбы ошолорду? ошонун баарын Талаш шаар сот доказать этти да. Мынча алган экенсиңер, мындай деп бардыгынча. Аны Талас облус сот карабай жатпайбы? Вот ошо кызык ошол жерде болуп атат. Эч нерсесин караган жок да. То что карамак турмак баланы кошо соттоп жиберип атпайбы? Кошупчу. Мына бул адвокат айткандай өздөрүнүн показаниясын өзгөрткөн да буларчы. Мындай болсо бала соттолбойт экен, чыгып кетет экен. Кошоюк депчи. Кошкон. Резонанс жаратыш үчүн прокурорду кош керек болгонбу ошондо? Кошкон да. Анан кошкондон кийин бүттү, уже дело башкача болот. Жерде ошонун баарын караган эмес да. Сот караган эмес, прокуратура, надзор караган эмес. Прокуратура заинтересован болуп атат, өзү сотрудник деген камап алып, анан кантип алып чыгарат? Алар өздөрү коркуп атат, эге чыгып кетсе биз бүттүк, ишибиз бүттү деп атат да. Ал жерден бала акталып кете турган болсо, кетет, жана прокурору баш болуп, начальник следственный отдел, зам прокурор бар кетет, жооп берет да, бирөө жооп бериш керек да. Ал үчүн алар бардыгына барды деп ойлойм да менчи. Эми личный жеке оюм да. Эми өзү эле чыгып атат мынакей, жылдан жылга баягы убакыт бар нерсе чыгара берет экен да. Тигиден бир сөз угадым, будан бир сөз угадым, потерпевшийлерден бир сөз угадым. Ошентип эле чыгып берет экен да. Прокуратуранын эле кылган иши, булар өздөрүнүн жасаган ишинен корккон. Кимдир болсо сурайт да, сен эмне камадың дейт да анда. Каякта карап жүрдүң деген сөз болот. Ооба. Ошодон корккон, булар до конца барышты да. Балаңыз менен өзү менен сүйлөшө алдыңызбы? Жеке ошо камалгандан кийин бир жолугуп. Мен Талаш шаар соту актап чыгарганда, конечно, мен бир 4-5 ай, ал жарым жылдай жүрдүм. Мен сүйлөшүп эле жүрдүм. Мен айттым, балам, сен өзүң прокурор болуш деди. Ата, мен бирөө менен бир тиын алган эмесмин деди. Болуш сөз айтты да. Буга эч кандай тиешем жок. Мен тиешем жок деди. Аялым алып жүргөн, иштешип жүргөн, даже алардын күйөөлөрү билбейт экен да. Тиги башка аялдардынбы? Алардын деле күйөөлөрү билбейт экен. Бир жолу барып ошо жолугуп калдык, жолугуп күйөөлөрүн чакырып, балам айтты, мына процент берип жүргөн менин келинчегим. Мына эжекелериме деди, кандайча процент берип жүргөн деди. Процент анан аялын чакырды, аялы чаң салып атпайбы? Процент алдың деди. Айта албай жатат да. Процент алып жүргөндө барча. Мен билген эмесмин дейт, менин аялым процент алып жүргөн деп экөө айтып атат да. Анан ошолордун баарын мына карайсың да. Балам айтат, мен тем более билбейм дейт. Эртең менен кетем, прокурорлук жумуш, кечинде бир келем дейт. Бул аялымдын моундай иш кылып жүргөнүн мен кийин гана билдим деп атат да. Баары чыккандан кийин үйгө келишкенден кийин билип атам дейт. Ызы чуу чыккан кезде билгенби? Баарын билип атам дейт, ошондо билип атам дейт да. Нурлан аке, эми бул ушул жагдайлар, мисалы күмөн жараткан жагдайлар бирөө эмес, бир канчасы болуп атат да. Ушундай бир кандайдыр бир жол таап, мисалы кайра каратып, ушунун баарын тактаса болбойбу дейм да. Кантсе болот, эмне кылса болот? Мы уже обращались в адрес генерального прокурора, как я уже сказал. Мы уже получили ответ. Все-таки мы надеемся, что, возможно, нас примут на личный прием. Ким? Генеральному прокурору. Жаңы прокурор, Да, Мақсат Кулатович. И чтобы более внимательно, более скрупулезно посмотрели бы на это дело и приняли законное решение. Сиздин дагы кайрылгыңыз болобу? Болот. Мен ошо генеральный прокурорго кайрылып кетем. Ал убакта эми Ал убакта сиз Курманкул Зулуш болчу. Азыр могу Мақсат Кулатович экен. Ошого кайрылып кетем. Ошо мыйзам чегинде карап бердим да. Жолуп да баарын түшүндүргөнгө аракет. Ошо мыйзам чегинде эле карап бердим да. Эгер күнөөдүү болду, пожалуйста, отуруп бердин. Ошол. Тут мы хотел бы добавить, тут если посмотреть на первый даже взгляд, на те документы, которые мы приобщали, там действительно просто увеличение ущерба. Получается, проценты в уголовном деле не возмещают, а им просто туда взяли и добавили. Вот проценты столько должен был отдать. Вот эти проценты, то есть несуществующие деньги. Жок эле акчалар коштолуп ошону чыгарып жиберген ошо. Да, получается так.
Мы это все приложили, все это показывали. Поэтому сейчас мы не говорим, он плохой, Раиф Эркин, либо хороший. Мы просим просто посмотрите в рамках закона, посмотрите на мыйзам чегинде. Да, на это уголовное дело. Просто посмотрите, правильно ли судом была дана оценка всем обстоятельствам дела. Правильно ли был проведен анализ и исследование всех материалов дела. Но тут явные ошибки. Ну, и как уже сказал, там и логически не связывается, и арифметически не подходит. Но он должен почему-то эти деньги, и он за это несет ответственность. И никто при этом не хочет видеть, что свидетели меняют показания. На следствии почему-то очных ставок тоже нету. Все, получается, без очных ставок взяли и в суд направили. А уже сделали то, что сделали. Мы имеем то, что имеем. И, конечно же, вот с отцом мы сейчас просили бы генерального прокурора принять нас. Принять нас и выслушать Жагдайлардын баарын, барын. кошумчалай кетсеңиз. Ошо мен деле суранам эми, эгер возможность болсо ошо генеральный прокурорго кирип, бизде ошо кабыл алса, өзүбүздүн эмебизди айтайык да. Оюбузду айтып, Балаңызды дагы бир суроо сурай кетейин да, негизи уже кандай иштеген прокуратурада? эми ошо баламдын өзүнүн айтканына караганда, ошо Кандай жумуш жолунда да, сыйлыктар алып жүргөн. ошо грамота, сыйлыктардын баарын эле ошо балам алып жүрчү экен да. Ошо Талас областынан бир 2-3 бала эле келчүк дейт да. Ошонун бирөө менин балам да. Ал ошол качан дайындалды эле Талас районуна прокурордун орун басары болуп? Талас район бул Талас областында иштеген да, Кара Бурадан Талас областына келдим да. Талас областынан анан негедир айтып калды мага, мен Талас районуна зам прокурор болгула деп атат. Ата кандай кылайын? Мен айттым, эгер сага доверие болуп метип атса иште да. Деп ошо мен Талас районуна зам прокурор болуп иштеп калды. Аны мен бирөөгө акча берип же бирөөгө мындай кошомат кылып койгон жокмун, ал өз күчү менен болду да. Балким ушунун баары эле ушу балаңыздын кызмат ордунун бирөөнө керек болгон чыгар да. Деп Мен айта албайм анычы. Ошондой ойлор болдубу? Мен болушу да мүмкүн, бирөөлөрдү арасы баланы камап аткандан кийин ошо балам ордуна келген бала Бакай атадан келгенби, ошо Талас районуна зам прокурор болуп келиптир да, ошол Талас областында балам эмесине катышты да. Сотуна катышып, ошол баягы абдан эме кылды дейт да. Баягы адвокаттардын айтканына караганда. Анан өз күчү менен барды ошол жергечи. Жакшы кызматкер болгон, грамотаны баарын алып жүргөн. Ооба, бүт грамоталарды алып. Эми мен баламды, по-моему, ошо прокуратурада иштеген балдардын баары эле таанып болуш керек деп ойлойм. Эми үчүн дегенде ал ошо спорт жагынан да жакшы болчу да. Волейбол кат ойночу, баары эле тааныйт, Раев деди, баары эле тааныйт да. Анан ушундай бир иштер болуп кетти. Билбейм эми ушуна мыйдан чегинде карап берди эле болду багачы. Рахмат, урматтуу коноктор, келип айтып бердиңиздер. Эми ушул жерден кошумчалай кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Бул 2021-жылы болуп атат. Бул окуя башында ошо менен соттук процессте жүргөндө 22-жылы бул жогорку соттун сот ошо облустук соттун күчүн калтырган. Анда Эркинбек Раевди 10 жылга эркинен ажырачкан да. Ажырашкан, бирок мына азыр угуп кеттиңиздер, күмөн жараткан жагдайлар көп. Эмне үчүн тергөө беттештирүү жүргүзгөн эмес, эмне себептен баягы чыгымдын баары реалдуу эсептелген эмес, кандай Талас шаар сотунун чечимдери жүргүзгөн көбөлөргө эмне үчүн көрсөтмөлөрүн улам алмаштырып турган деген суроолор да. Бунун баары баягы кыпындай нерседен болсо да күмөн жаратылса, мисалы батыш мамлекеттеринде, башка жактарда кайра кароого жатып, сиз айткандай 20-30 жылдан кийин акталып жаткан учурлар бар да. Биз да ойлойбуз, эми сиздер өзүңүздөр суранып атасыздар, Асаналиев Максат Кубатович бул генеральный прокурорду өзү кабыл алса депчи. Эми ушул тасманы көрүп калса да, балким кабыл алып калса, ушул жагдайларды түшүндүрсө деген максатта да. Анан биз баягы көбүңүздөр сурап атасыздар, экинчи тарап депчи, бул сот боюнча процесс күчүнө кирген. Азыркы күндө Эркинбек Раев соттолуп отурат.
5 жыл мына уже 3 жыл өтүп кетти араданчы. Анан ушундай күмөн жараткан жагдайлар бар экенин юристтер, жакындары, туугандар айтып атат. Ошону бүгүн карадык да бизчи. Эгер тийиштүү органдар көңүл буруп калса, кайра каралып калса жакшы болмок. Анда ушул эки тараптын баары эле чакырылып, кайра күбөлөр да суралып дегендейчи. Баягы такталса жакшы болмок деген гана ниетибиз да. Сиздин келип бергениңизге рахмат. Нурлан мырза, сизге да рахмат. Ошо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга жазылыңыздар. Стол беспредел каналы, ошондой эле биздин жеке баракчаларга жазылып кетиңиздер. Ар дайым кызыктуу жана маанилүү маектер чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта